Өткөн серияда мектептеги балдар Аидан кандайдыр бир психикалык оорусу бар деп ойлошту. Ага бул оңой болгон жок. Алар аны керек болсо кийинүү бөлмөсүнө киргизбей коюшту. Аида, сенин ордуң жугушту турбайбы? Бизге да жукпайбы аныңы? Бар арыраак туруп кийинчи. Эмне деп атасың сен? Ким менен алданып сүйлөшүп атасың? Басмырлоонун эң көп кездешкен себептери эмне деп ойлойсуз? Жынысы, тышкы келбети, үй бүлөлүк кирешеси. Бардык варианты туура. Зомбулук үчүн себеп болбойт. Күчтүүлөр алсызына күч көрсөтүп, башкаларга кыйын болуп көрүнгүсү келет. Көбүнчө аракетчиликтин себеби улуту, терисинин түсү, жынысы, кийим стили, сырткы көрүнүшү, хоббиси, үй бүлө кирешеси же ден соолугуна байланыштуу. Мисалы, психикалык оорусу же ВИЧ статусу болушу мүмкүн. Эсиңизде болсун, адамдын абалы аны басмырлоого себеп болбошу керек.